Константин Иванович Скрябин атындағы Кыргыз Улуттук агрардык университети агрардык билим берүүнүн флагманы жана жаратман, жигердүү, интеллектуал жаштардын билим ордосу. Улуттук агрардык билим берүүдө жетектөөчү статуска ээ. Университет бүгүн өлкөнүн билим берүү, илимий жана инновациялык ири борбору. Кыргыз Улуттук агрардык университетинде 6 факультет, 1 институт, 31 кафедра, 4 колледж, 2 илимий изилдөө институту бар. Азыр окуу жайда 38 адистик боюнча 7000ден ашуун студент билим алат. Агрардык университет заман талабына жараша ылдам өнүгүүдө. Материалдык техникалык базасы боюнча өлкөдөгү башка жогорку окуу жайларына караганда ат чабым алдыда. Доордун чакырыктарына ыңгайлашуу менен жаңы модельдерди кабыл алып, аларды өздөштүрүп жатат. 90 жылдык тарыхы бар агрардык окуу жайга 2009 жылы улуттук макамы ыйгарылган. 2010 жылдан бери Кыргыз Улуттук агрардык университетин, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген кызматкер, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, ветеринария илимдеринин доктору профессор Рыспек Нургазиев жетектеп келе жатат. Ал окуу жайдын башында туруп, өзүнүн алдына 3 негизги милдетти койгон. Агрардык университеттин деңгээлин көтөрүп, эл аралык билим берүү коомчулугуна чыгуу, студенттер окуган жайларда жайлуулукту жана жылуулукту камсыздоо, ошондой эле эң эски жогорку окуу жайдын материалдык техникалык базасын чыңдоо. Эми биз башында келгенде 3 чоң максатты койгонбуз. Биринчиден инфраструктураны жасаш керек болчу, өтө кыйын акыбалда болчу. Бүт корпустарда мындайча айтканда крышаларын баарына тең суу агып, 3 этаж болсо 1 этажга чейин агып, эски бүт оборудование студенттерди окутууга мындай шарттар абдан төмөн болгонда. Анан ушул жылдары биз только 15 000 квадратный метр ушул крышаларды жаптык. Ал ички ремонтторду айтпаганда. Андан сырткары акыркы эле 5 жылдын ичинде 165 миллион сом инвестиция алып келдик. Ал инвестиция ошол жабдык түрүндө, ремонт түрүндө, ошо жаңы ошол лаборатория аспаптар, реактивдер түрүндө келип түштү. Кыргыз Улуттук агрардык университети прикладдык мүнөздөгү кесиптердин ээлерин даярдагандыктан практикалык билим маанилүү, тагыраагы заманбап, акыркы үлгүдөгү дүйнөлүк стандарттарга шайкеш келген лабораториялар болбосо, сапат тууралуу сөз кылуу мүмкүн эмес. Муну эске алган университет жетекчилиги соңку 10 жылда окуу жайды ушул багытта өнүктүрүүгө абдан көңүл буруп, чоң жетишкендиктерге жетти. Биз эгерде башында ушул ар бир факультетте бирден лаборатория болсун десек, азыр ал ошол урбештен өтүп, ар бир кафедрада бирден лаборатория болсун деп, азыр ушу 90% ошол ар бир факультетте илимий лабораторияларды ачтык, ар бир кафедрада. Анын эмне керек, эмне үчүн? Себеп дегенде биз ошол мейли агроном болобу, же ветеринардык медицина боюнча кызматкер болобу, же гидротехник болобу, же инженер болобу, окуп атканда балдар, а жерде илимий лаборатория жок болсо, эч убакта сапаттуу билим ала алышпайт. Ошол жерде а жерде илим да жүрүш керек, а жерде билим да жүрүш керек. Мына ошол үчөөнү тең азыркы мезгилде жакшы бир деңгээлге жеткизип койдук. Алдыга коюлган максаттар агрардык университеттин көптөгөн эл аралык байланыштарынын жардамы менен ишке ашырылды. Мисалы, негизги артыкчылык берилген ветеринардык медицина жана биотехнология факультети акыркы 5-6 жылдын ичинде өзүнүн жаңы өнүгүү этабына көтөрүлдү. Факультеттин материалдык техникалык базасы чыңдалып, жаңы деңгээлге, сапатка багыт алды. Айыл чарбаны өнүктүрүүнүн эл аралык фондунун мал чарбаны жана рынокто өнүктүрүү 1-2 долбоорлорунун алкагында алыскы райондордон келген 110 студентти аталган долбоор каржылап, ветеринардык адистикке ээ болушуп, азыркы күндө алар аймактарда ийгиликтүү иштеп жатышат. Ошондой эле долбоордун эсебинен бардык кафедраларынын окуу аудиториялары, кабинеттери заманбап окуу усулдук жабдыктар, компьютердик технологиялар менен толук жабдылып, аудио-видео аппараттары коюлган кабинеттер уюштурулган.
Мына ушул эле бөлмөнү мисалга кылып айтсак, башта бул бөлмө баягы эски типте жасалган, башта эсирдин курамында жүргөн кездеги болгон кездеги абалда болчу да. Кыршасынан анча-мынча тамчы мебелдер эскирген. Мына азыр жаңыланып, бул азыр жанагы видео проекторлор коюлган, кондиционер, мебели толук алмашты. Биз акыркы жылдары мына ошол эл аралык талаптарга ылайык ошондой өзгөчө ветеринардык врачтарды даярдоо шартына жетиштик. Анан жанакы молекулярдык генетикалык изилдөөлөрдөн баштап микробиологиялык, жаңы гистологиялык изилдөөлөргө чейинки ушундай деңгээлдеги оборудованиялар коюлуп, жабдыктар. УЗИ, рентген кадимкидей эле медицинада колдонулгандай эле ушундай жаңы приборлор, аппараттарды колдонулуп, биз башта таң калчубуз. Иттин тишине пломба коет экен десе, анда жөнөкөй эле жумуш, биз азыр иттердин тиштерин аралап атабыз, пломба коюп атабыз. Ошол эле УЗИ, гематологиялык анализаторлор, биохимиялык анализаторлор, жугуштуу оорулардын бардыгына диагноз коюла алабыз. Мына ошондой деңгээлде даярдап атабыз атиштерди. Чындыгында ар бир кафедранын алдында илимий лабораториялар ишке кирип, алар заман талабына ылайык келген диагностикалык жабдуулар менен камсыздалды. Мисалы, малдын жугуштуу ылаңдары лабораториясында микробиологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, ПЦР анализдерди жасоого бардык шарттар түзүлүп, акыркы үлгүдөгү жабдыктар сатылып алынган. Жаратмандыкка өзгөчө көңүл бурулгандыктан, акыркы 7 жылда мамлекеттик жана эл аралык 10 чукул долбоордун негизинде илимий иштер жүргүзүлдү. Малдын контагиоздук плевропневмония диагнозун биринчилерден болуп ушул лабораторияда аныктап жана бул оору өлкөбүздүн түштүгүнөн чыкканын эң алгач биз далилдеп бергенбиз. Азыр бул жерде малдын бруцеллезу боюнча изилдөө жүрүүдө. Нами был поставлен диагноз впервые. Малдын патологиясы боюнча гистологиялык жана гистохимиялык лабораториядагы эл аралык уюмдун долбоорлорунун эсебинен ачылды. Дүйнөлүк талаптарга ылайыктуу жабдыктар Германиядан алынган. Азыр бул жерде сапаттуу илимий изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Гистологиялык жана гистохимиялык лаборатория деп, муну бул азыркы талапка ылайыктуу проекттин эсебинен келген. Мындай лаборатория мисалы башка жогорку окуу жайларында жок. Университеттин өзүнүн УЗИ жана рентген кабинеттери да бар. Мында окутуучулар менен студенттер жапайы жана үй жаныбарларынын ички органдарын изилдеп, диагностикалык корутунду чыгарышат. Бул рентген аппарат, оцифровщиги менен цифровой рентген аппарат. Кыргызча айтканда сонариптик рентгенографиялык аппарат. Андан тышкары дагы бул жерде УЗИни колдонобуз. Ал дагы акыркы үлгүдөгү УЗИ аппараттардын бири. Бул жерде дагы шаар тургундары, андан тышкары чет жактан келип калат жаныбарлар, ошолорду УЗИ кылып изилдеп турабыз. Албетте, ветеринардык адистерди даярдоо боюнча Кыргызстандагы негизги окуу жайды ветеринардык клиникасыз элестетүү мүмкүн эмес. Бул мекеме дагы жакында эле эң акыркы үлгүдөгү УЗИ рентген аппараттары, 20дан ашуун анализдин жыйынтыктарын көз ирмемде чыгара турган анализаторлор, хирургиялык жана акушердик инструменттер менен жабдылган. Клиникага көбүнчө шаардыктар үй жаныбарларын алып келишет. Ал эми университеттеги хирургиялык сабактардын 60-70% ушундай лабораториялык жана практика шартта окутулат. Анткени без практики жол болсо бул жерде балдар өздөрү колу менен жасап көрбөгөндөн кийин бул сабактын качествосу өтө төмөн болуп калат. Бараны, кролики, это что? Биз азыр ветклиниканын лабораториясында турабыз. Мында жаныбарлардын бардык түрлөрүнө лабораториялык анализ жүргүзсө болот. Бул жабдыкта биохимиялык анализ жасалат. Ал эми бул жабдыкта кандын жалпы анализи 2 мүнөттүн ичинде чыгат. Негизи жалпысынан 20 түрү боюнча жасай алабыз. Малдын сийдигинен анализ алууга да жабдык бар. Оорунун себебин аныктап алып, анан дарылоону клиникада жүргүзөбүз. Видим воспалительный процесс. Ошондой эле малдардын морфологиясы, патологиясы, акушердик жана паразитология боюнча уникалдуу музей препараттары бар. Мындан тышкары, АКШнын Кристенсен фондунун колдоосу менен университетте биомаданий ар түрдүүлүк борбору ветеринария илимдеринин доктору профессор Муратбек Айтматов жана философия илимдеринин доктору Гүлнара Ботоканова тарабынан уюштурулуп, агрардык багыттагы студенттерге арналган окуу китептери жарык көрдү. Ошондой эле уникалдуу болуп саналган көчмөн
Жөндөр маданияты музейи негизделген. Бүгүнкү күндө университетте өлкөнүн агрардык секторуна жогорку квалификациялуу адистерди сапаттуу даярдоого бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна түздөн түз таасир эте турган адистиктерди даярдаган агрономия жана токой чарбасы факультетинде 2019 жылы чоң саамалыктар орун алган. Коңшу Кытайдын колдоосу менен фитосанитардык көзөмөл жана өсүмдүктөрдүн карантини боюнча, ошондой эле генетикалык анализ жасай турган лаборатория ачылды. Ушул лабораториябызда негизинен үрөндүн сапатын, анын себүү касиеттерин аныктоочу лаборатория. Мынакей биякта 4 термостаттар турат. Ушул термостаттарга биз алардын өнүү энергиясын жана лабораториялык өнүмдүүлүгүн аныктайбыз. Биякта ламинардык бокста урукту даярдап, препаратты даярдайбыз. Анан препаратты даярдап туруп, кайсыл мите козугары менен, кайсыл бактерия менен жаракаттанып аткандыгын аныктайбыз. Кытай Эл Республикасынын Синьцзянь айыл чарба илимдер академиясы менен кызматташуунун алкагында суунун жана топурактын касиетин аныктаган Кыргыз-Кытай лабораториясы жана фитосанитардык көзөмөл жана өсүмдүктөрдүн карантини боюнча лаборатория ишке кирди. Бул лаборатория Борбор Азиядагы бирден бир эң мыкты лаборатория болуп саналат. 3 бөлүмдөн турат жана 3 багытта колдонобуз. 3 бөлүмү болгон жана 1 бөлүмдү көрдүңүздөр, бул деген суунун сапатын аныктоо, анализдерди жүргүзүү лабораториясы. Экинчи лаборатория бул деген айыл чарбасын өнүктүрүү жана суу ресурстарын топтоо жана аларды башкаруу боюнча СД модельдештирүү түзүү боюнча лаборатория. Экинчи лаборатория, үчүнчү лаборатория мына могул лаборатория топурактын жана өсүмдүктөрдүн анализин жасоо. Көптөгөн приборлордун бардыгы эң жаңы, жакшы приборлор. Мына биз ошол приборлорду иштетип, азыр деген баягы уже данныйларды алып, керек болсо фермерлерге жардам берип баштадык. Ушундай лабораториянын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен биз жогорку квалификациядагы адистиктерди жана жогорку илимпоздорду даярдоого мүмкүнчүлүгүбүз бар бул лабораторияда. Агрономия жана токой чарба факультетинин базасында JICA эл аралык кызматташуунун Жапон агенттигинин долбоорунун каржылоосу менен агрохимия лабораториясы түзүлдү. Ага кыртышты жана өсүмдүктөрдүн сапатын талдоо үчүн жаңы лабораториялык жабдуулар алынган. Калибровка сейчас идет, она будет, когда остановится, значит, мы тогда будем точно знать, сколько она получит неделю. Инженердик техникалык факультетте Кыргызстанда органикалык жерлерди жайылтуу долбоору ийгиликтүү иште. Анын алкагында Агрардык университет Беларусь тракторун жана кичине IHI Star өндүрүшүнөн чыккан чакан габариттүү тракторларды алган. Мындан тышкары Беларусь өнөр жай министрлигинин каржылоосу менен алынган МТЗ-82-1 тракторунун окуу процессине ыңгайлаштырып кесилген стенди аркылуу студенттер терең билим алып жатышат. Бул факультетте айыл чарбасын электрлештирүү боюнча жарык берүү техникасы жана электрдик технология, электр жабдыктарын монтаждоо жана автоматика каражаттары, электрдик кыймыл бергичтер жана электр жабдыктары сыяктуу бир нече адистештирилген лабораториялар модернизацияланып, азыр ийгиликтүү иштөөдө. Ал эми айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы факультетинде Чыгыш Финляндия университети менен бирге Fish Edu долбоору аркылуу аква маданият жана демонстрациялык балык фермасы уюштурулду. Борбордун башкы максаты өлкөдө балык чарбачылыгын өнүктүрүү жана тийиштүү адистерди даярдоо. Учурда жогорку сапаттагы тамак аштарды өндүрүү маанилүү маселелерден. Бирок айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү адистер, технолог, логисттер жетишсиз. Муну эске алган Скрабин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети Европа комиссиясынын Erasmus Plus программасынын долбоорлоруна катышып, жаңы виртуалдык логистика лабораториясын ачканы мындагы студенттердин сапаттуу билим алуусуна мыкты өбөлгө болду.
өтө эң керектүү азыркы заманбап технология менен окутууга керектүү болгон ушундай жабдыктарды алдык. Бул жерде сиздер көрүп турган мына бул 3D очки деп коет. Ушул очкинин негизинде виртуальный ошол лабораториянын ичинде же болбосо какой-то bir процесстин ичинде толугу менен жүргөнүн, кол менен жасап же кыймылдатып же башка процесстерди ишке ашырса болот. Ошондой эле бул жерде умная доска же интерактивный доска деп койсок болот. Бул жерде бүт бардыгы мисалы технологияны көргөзүп, ошо жерден жасалган материалдарды сактап, кайра экинчи күнү болсо дагы лекцияларды улантып, ушундай процесстерди көргөзө алабыз. Тигил жерде 3D принтер деп турат. Студенттер өздөрү колдору менен чийип проекттерди, ошол проектти ушул 3D принтердин жардамы менен ошол оборудованияны жасап алса болот, мүмкүнчүлүгү бар да. Бул лабораториянын эң негизги максаты логистика, айыл чарба өндүрүшүнө логисттерди даярдоо боюнча магистрдик программанын негизинде алынган. Ошондой эле биздин Кыргызстанда азыр айыл чарба өндүрүшүндө логисттерди даярдоо бул өтө актуалдуу дагы жаңы бир кесиптердин бири болуп атат. Муну менен бирге Агрардык университет экономика жана маалыматтык системалар факультетинде ТИКА агенттигинин каржылоосунун негизинде заманбап окуу маалымат консультациялык борбор уюштурду. Бизде Кыргызстандагы дыйкан чарбаларга, багбаңдарга жардам берүү максаты менен азыр болсо Кыргызстанда кооперация жөнүндө мыйзам кабыл алган, бирок ыкмалары жок да, механизмдери жок. Ошон үчүн ушу фермерлерге жардам берип, консультация берип, бизнес план жасаганга, кооперативтердин кандай жакшылары бар, жакшы жактары бар, кемчилиги барбы, жакшы ошолорду үйрөтүп, айтып жардам берүүгө ушундай максатта. Университеттин дүйнөдөгү башка жогорку окуу жайлар менен кызматташуусу жыл сайын кеңейип, жогорку агрардык билим берүүнү өнүктүрүү тармагындагы эл аралык интеграцияга кошулууда. Мындан улам соңку жылдары эл аралык тилдерди үйрөнүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгилеп кетүү зарыл. Атайы уюштурулган лингофондук кабинеттерде 3 багытта чет тилдери тереңдетип окутулуп келет. Чет тилин билиш азыр мезгилдин талабы болуп калбадыбы? Азыр мезгилдин талабына байланыштуу кайсыл кесиптин ээси болсо дагы мейли ветеринарбы, мейли агроном, алар бир чет тилинде эркин сүйлөсө, балдардын келечегине жакшы. Биз ошон үчүн биздин жетекчилик менен бул программаны уже бир топ жылдардан бери иштеп келе жатабыз. Өзүбүз иштеп баштаганбыз. Анан студенттердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, балдар, силер ушу бир кесиптин ээси болосуңар, ошого дагы бир чет тилин үйрөнүп алсаңар, өзүңөрдүн келечегиңерге жакшы деп балдардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүбүздөн кийин балдарда кызыгуу пайда болду. Анткени биздин университетте окуп аткан балдар биздин ушул партнерстволор бар. Ошонун негизинде чет жакка барып практикадан өтүп келсе болот да. А практикадан өтүп келиш үчүн балдар чет тилин билиш керек. Бизде бир эле англис тили эмес, англис тили анан немис тили. Ушул эки тилде балдар өздөрү каалоосу менен келип, ушул курстарда түштөн кийин, сабактары бүткөндө келип, өздөрүнүн каалоосу менен окушат да. IT технологиясы дүркүрөп өнүгүп жаткан учурда Агрардык университет дагы замандан артта калбай, айыл чарба тармагына жаңы саамалыктарды киргизүүдө. Германиялык DAAD долбоорунун алкагында ачылган бул лабораторияда студенттер программаларды жазуу менен робототехникаларды, акылдуу күнөскана жана үйлөрдү куруп жатат. Мына ар бир адис бул ошол IT технологиянын негизинде биз даярдашыбыз керек да. Ошол эле операцияны кылганда, мисалы үчүн ветеринардык медицина кызматкерлери бул жердеги агайларына салып, мына ушундай оору болуп атат. Биз кандай кылышыбыз керек деп. Бул ошол практикадан сырткары сиз айткандай ошо IT технологияны дагы биз абдан киргизип атабыз. Биз бир ай мурда парк высоких технологияны жетекчилик менен кол койгонбуз. Ошону мини парк высоких технология кылып биринчи этажга ачалы деп кечээ өзүнчө институт ачтык дагы. Бүт ошол жерде IT технология инженердин баарын тең бир жерге чогултуп атабыз. Мына ошондо бардык факультеттерди сиздер камсыз кыласыңар IT технология боюнча. Азыркы мезгилде айыл чарбасына инновациялык технологияларды жайылтуу, билим берүү, илим жана өндүрүш тармактарындагы интеграцияны күчөтүү максатында илимий инновациялык айыл чарба технопаркын түзүү боюнча иш жүргүзүлүүдө. Университетке технопаркты куруу боюнча. Университетте бизде эки чарбабыз бар. 30 км шаардан 30 км жерде турат. Мына ошол
азыр Кытай Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда келишимге кол коюлуп 18-жылы. Ал жерде $30 миллион. Ошол азыркы максатыбыз ошол технопаркты куруп алсак, бул жеке университет эмес, Кыргызстандын айыл чарбасын көтөрүүгө, кадрларды даярдоого абдан чоң салымын кошот. Кыргыз улуттук агрардык университети муну менен эле токтоп калуу ниетинде эмес. Агрардык билим берүү системасындагы революцияны ийгиликтүү улантуу үчүн алдыга дагы чоң максаттар коюлган. Жаңы Россия менен жаңы институт ачалы деп мен мурун эле 1 жыл мурда Мешправ комиссияга жазганмын. Кыргыз Россия инженердик институтун ачуу боюнча. Себеп дегенде бизде жылыга эле билесиздер да, орто 100 балл, биздики башкаларга 110 болчу. Ошондон төмөнүн баары тең эле ушул жерде отуруп, приемдо Краснодардан баштап Якутия чейин балдарды бюджетке алып кетишет да. Ошондой кылбаш үчүн биз ушул жерде эле биз ушул жерден эле балдарды тарбиялайлы деп, ушул институтту ачайын деп мен азыр Москвадагы 7-8 ректордун макулдугун алдым, Россиядагы. Ошол бул жерге тарбиялайлы дагы, кааласа силерге иштесин, кааласа бизге иштесин деп. Бул чоң инженерди ачуу үчүн эң чоң максатыбыз биз ошол агрардык инновациялык технопаркты куруу боюнча. Мына азыр 15 гектар жерди биз трансформация кылып даярдап койдук. Муну эмне үчүн айтып атам? Эгерде ал болуп кала турган болчу, биринчиден биз айыл чарбасына өтө чоң салым кошобуз. Айыл чарбасынын локомотиві болот ал технопарк. Анан экинчи, а жерде бүт кадрдын бар, ошол жерде мейли агроном болобу, ветеринардык медицина болобу, биотехнолог болобу, технолог болобу, бүт ошол жерде иштешет. Бүт жаңы технологияны биздин студенттер, мугалимдер көрүшөт. Үчүнчүсү бул университетке бюджет алып келе турган. Ушул чоң багыт. Андан сырткары азыр мына жыл сайын ар бир тармакта технологиялар ушул өсүп атат. Ошо жаңы технологияларды алып келип университетке бул ошол убагында, мисалы үчүн азыр ошол Европанын өнүккөн мамлекеттеринде университеттин илими билимге салым кошот. Илимдин аркасы менен жанакы бүт курулган лабораториянын баары тең иштеп, кайралардын баары тең акча алып келип, кайра бияктагы инфраструктураны кайрада жаңыртып, ошо жаңы технологияларды биз эми көпчүлүгү ошол жаңы инфраструктура менен көпчүлүк убакытты кетирип калды. Эми ошо жаңы технологияларды алып келип, ошол биз балдарды жаңы технологияны окутуп, ошол айыл чарбасына, Кыргызстандын экономикасына салым кошолу деген ушундай чоң максаттарды асууса коюп атабыз. Аны өзүңүздөр деле азыр аралап көргөндө көрүп атасыздар, ушунчалык чоң жумуштар жасалып атат. Ошол эле кээ бир алып келген аспаптарды үйрөтүш үчүн биз өзүнчө жаш балдарды атайын группа түзүп окутуу боюнча азыр Россия менен башка ошо Германия менен, Венгрия менен макулдашып атабыз. Мына жакында Венгрия мамлекетинин посолу бизге келип кетти. Ошол эле Учкозго 3 гектарга жаңы теплица. Ал жерге ошол бул эми аябай айыл чарбасы боюнча өнүккөн мамлекет ошол технологияларды алып келип Кыргызстанга жайылтып, ошол бүт ошол айыл чарбасына, анан экономикага чоң салым кошуп, биз университет эле сабак берүү эмес, өндүрүш менен иштөөнү айкалыштыруунун биринчи максат деп мындан ары университет ачылышка коюп атабыз. Эл аралык байланыштарды өнүктүрүү боюнча университет республикабызда алдыңкы орундарды ээлейт. Орусия, Түркия, Украина, Казакстан, Германия, Кытай, Дания, Нидерландия, Австрия, Швеция, Чехия, Венгрия, Финляндия, Америка Кошмо Штаттары, Жапония жана башка өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен жигердүү кызматташтыкта. Билим берүүнүн сапатын жана жаш адистердин илим даражасын көтөрүү үчүн акыркы жылдары 400дөн ашуун окутуучу сыртка чыгып окуп, квалификациясын көтөрүп келсе, айыл чарба практикасына байланыштуу эл аралык 4 долбоордун алкагында 225ден ашуун студент 10дон ашуун мамлекетке барып, 6, 9, 12 айлык практикадан өтүп келишти. Жакынкы алыскы чет мамлекеттерден жакшы лабораториялар, жакшы вуздардан окутуп келип, мына аларды жөн эле окутуп келбестен, алар келгенде алар ушундай шарт түзүп атабыз. Мында ошол Европадан болобу, Америкадан болобу, Канададан болобу, же Россиядан болобу, Казакстан болобу, ошондой лабораторияны түзүп, балдарга ошол көргөнүңөрдү үйрөткүлө деп. Илим изилдөөгө өзгөчө көңүл бурган окуу жай бул багытта
ортада бараңдуу ийгиликтерди багындырды. Талыкпаган аракет жана изденүүнүн аркасында илимдин докторларынын өсүшү 2011 жылга салыштырганда 68%, профессорлор 83,3%, илимдин кандидаттары 57,6%, доценттер 25,8%га жогорулаган. Куттуу университет сыймыктуу жолду басып өттү. Дээрлик бир кылымдык тарыхында белгилүү илимпоздорду, чыгаан мамлекеттик ишмерлерди даярдады. Алардын арасында эмгектин 3 жолку баатыры Таштанбек Акматов, дүйнөгө аты чыккан эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов бар. Алардын урматына университетте музейлер, борборлор ачылган. Биз сыймыктанабыз Айтматов менен ушу кабинетте турганыбызга. Анткени биз Айтматовдун чыгармалар аркылуу биз студенттерди агрардык багыттагы адистерди даярдабастан жан дүйнөсү терең, бийик интеллектуал инсандар тарбиялоо, көп эмгек жумшап, жылыга Айтматовду окуп өткөрүп келебиз. Мына көрүп атасыздар, 500дөн ашык китептери биздин текчеде турат. Ошону балдар келип окуп, алып кетип, мына ушундай. Анан өзү келип жүргөн, ошо 2004дөн баштап 2008ге чейин келди. Анан ошондо аябай таң калганда Кыргызстандын келечеги бар экен. Себеби агрардык багыттагы студенттер менин чыгармамды талдап аткандан кийин Кыргызстандын келечеги бар экен деп ыраазы болгон. Мындан тышкары агрардык университет студенттердин руханий таза дөөлөттөрүн калыптандыруу, акыл эстик, адеп ахлактык, мекенчилдик, дене тарбиялык жетилүүсүн колго алган. Стратегиялык мааниси бар жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү күндө Кыргызстандын булуң бурчунда эмес, алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде иштеп, экономиканын ар кайсы тармактарында ийгиликтерди жаратып жатат. Демек, бул Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетиндеги жогорку сапаттагы билим берүүдөн кабар берет.